Урматтуу кесиптештер, Multirok сайтынын үйрөнүүнү улантабыз. Анда эмесе көңүл буруп жакшылап үйрөнөбүз. Баштадык. Браузерге киребиз. Адрести жолчого. Multirok деп жазабыз. Мына биздин сайт ачылды. Эми биринчи бүгүн үйрөнө турган нерсебиз, биз өзүбүз жүктөгөн файлды башка социалдык тармактарга, башка адамдарга кантип ссылкасын жөнөтүү. Ал үчүн биз файлы деген жерге киребиз. Мисалы, өзүбүздүн файлды кантип таркатабыз. Ал үчүн файлды басабыз. Бассак ушундай терезе чыгат. Поделиться ссылкой деген жазууну жазып, WhatsApp же, Telegram же, Одноклассники каалаган бир социалдык тармакты тандап туруп, биз ушул жерде кайсы бир группага жөнөтүлсек болот элек. Муну үйрөнүп алдык. Эми кийинки үйрөнө турган нерсебиз, башка бир мугалимдердин сайтына кирип, алардан өзүбүзгө керектүү болгон сабактардын иштелмелерин, көрсөтмө куралдарын өзүбүзгө жүктөп алууну үйрөнөбүз. Бул үчүн биз мына жерден сайты учителиге киребиз. Бардык мугалимдер чыгат мына жерде. Мисалы, предметный боюнча бул жактан издесек болот. Дошкольное образование, начальник классы, бардык предметтер ушул жерде бар. Бардык предметтер. Эми мындай кылып да издесек болот. Мына кызыл баскычты поиск по пользователю менен басып туруп, бул жерге биз адамдын атын жазсак болот. Мен мисалы өзүмдүн атымды жазып көрөйүн. Мына азыр мен өзүм атымды жазсам, 2 адам чыкты. Эмне үчүн 2 адам чыкты? Мына астыдагысы менин өзүмдүн дайыма ошол Multirok сайтын колдонгон сайтым. Мына үстүдөгүсү мен атайын ошол видео ролик үчүн ачкан, кечээ жакында эле ачкан сайт. Така иштебейт, бул азыр эле подписчиги деле жок мында. Азыр эми ошол астындагы өзүмдүн сайтымды ачып көрөйүн. Мына менин сайтым ачылды. Менин сайтыма киргенден кийин сиздер мына жерге, мына менде азыр 18 подписчик болсо, сиздер мына подписаться деген баскычты басып койсоңуздар, мынтип подписчик кошулуп калат, 19 болуп. Кийин ошондо менин жүктөгөн файлдарым сиздердин сайтыңызга новости болуп барат. Эми бул жерде мен өзүмдүн сайтым жөнүндө да айта кетсем, мисалы, мына файлы деген жерге мен файлдар жүктөгөнмүн, тест дегенде тесттер жүктөгөнмүн, галерея дегенге сүрөт жүктөгөнмүн, активность и награды деген бул менин сыйлыктарым. Сиздер дагы алган сыйлыгыңыздар ошол награда деген бөлүмдө сиздер бар. Ал жерде мен бир сертификат жана сайттын грамоталарын баардыгын алып келдим. Эми файлы дегенге кирейли. Бул жерден мына файлдарды көрүп турабыз. Файлдарды эми бир файлды ачып көрөйлү. Мисалы, мына жерде помидор жөнүндө кызыктуу фактлар деген файлды ачып көрөйлү. Мына ачылды. Темасы коюлган сүрөт менен, бул жагында ошо помидор жөнүндө кызыктуу фактылар жазылган. Эми ушуну биз өзүбүздүн телефонубузга жүктөп алып, кагаз түрүндө чыгарып алышыбыз мүмкүн да, компьютерге улап. Ал үчүн биз ушу телефонго жүктөш үчүн астында мына жерде көк түстөгү скачать деген баскычты басабыз. Басканыбыздан кийин бизге ушундай бет ачылат. Бул жерде кичине күтүп турабыз, себеби мына эң үстүндө ссылка для скачивания появится деп ушул жерге убакыт койгон. Мына уже даяр болду. Эми ушул ссылканы басабыз. Көк жазууну басабыз мына жерде эң үстүндө.
басқаныңызда бізге мынау жерде сохранить деген жазу пайда болды. Басаңыз. Эми ушинтип ушундай жол менен биз каалаган файлды жүктөп алсак болот. Эми кайра өзүбүздүн сайтка кайтыш. Мына жерден экранын карап көрөбүз. Мына экранын эң оң жагында четинде чоңойтуп көрсөк, ушуну басабыз жана мой сайт дегенди басабыз. Басканыбызда өзүбүздүн сайтка мына кайра кайрылып келди. Мен жана подписка басып койдум эле, ошонга бир деп түшүптү. Подписка ачып көрүшүңүз мүмкүн. Мына мен подписка болгон жана. Урматтуу мугалимдер, мына ушул бүгүнкү сабакта ушул эки нерсени үйрөндүк. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.